Достар, қолымдағы бұйымтайымды көріп жатасыздар. Азыр ушулардын колдонуусу менен биз мага ушул күн эмес, ушул секундка чейин белгисиз болуп келген сатуар деген буюмтайым жасайт экенбиз. Ал үчүн биз аксессуар дизайнери Айтунук Жапарованы конокко чакырганбыз. Айымдар, кыздар, тезирээк тилеге жакындаңыздар. Өтө пайдалуу болот сиздер. Өзүбүздүн колубуз менен оңой жана тез кантип биз белек даярдасак болот, же болбосо үйдө катылып жаткан мына ушундай сиздерде шурулар, топчулар бар болсо, анда жакыныраак экранга келиңиздер демекчибиз. Анткени оңой жана тез жолдо биз кандай буюмдар жасасак болот. Кош келиңиз, маанайыңыз жакшыбы? Кош болдук. Рахмат. Сонун абдан. Биздики дагы сонун. Бүгүн биз сатуар жасайбыз. Аны ким билбегендер, бул узун мончок түйүндө bunday кисточкалар менен абдан кооз болот. Аял заттарына абдан мен оюмча жеңил, эң биринчиден. Эркек киши аял неме кыз курбусун же ким эжесин, даже апасын болсо да кубантайын десе, bunday жасап берсе, мен оюмча бардык эле аял зат абдан кубанычта болот бундайды көргөндө. Эң негизгиси оңой жана. Келиңиз анда баштап көрбөйлүбү? Аны үчүн эң биринчиден үйдө жаткан шуруларыңызды деле чогултуп, bunday бир неме жипке чогултсаңыздар болот да. Кооз шуруларды ар кандай түрдөгүлөрдү чогултсаңыздар болот. Эми мен оюмча жемчуг ар бир адамдын үйүндө болот да. Буну чогултуп, анан кийин bunday кисточкаларды базардан сатып алсаңыздар болот. Бул абдан арзан болот да, эң биринчиден. Же болсо өзүңүздөр деле жиптен жасап койсоңуздар болот. Бул абдан жеңил и бат болот да. Арзан болгондо канча турат базарда? 1,5 миң турат? Жок, алдан арзан да, жол киренин баасында эле бул 10 сом. Да. Эң сон. Келиңиз анда баштап көрбөйлүбү? Эң үйүңүздө кыч-кач бирдемке болсо сиздерге жеңилирээк болот. Bunday тогук буюмдарды алып чогултсаңыздар болот да. Ону жипке биринчиден чогултуп алып, анан экинчиден bunday кисточканы алып эле эң аягына мынтип кошуп койсоңуздар эле болду. Аттыштын жанына менен, Жакшы. Эң сонун экен. Кааласаңыз мен да жардам берейин. Бул даяр. Ошондо кошуп койсо сатып алып калат. Ооба. Буга чейинкиси сатуу, анан кошуп койгондон кийин ар сатуу бар. Аз көрөмчү. Француз тилинен алынды бул негизи? Мен оюмча француз тилинен, бирок бул кыргызча теспеге окшош да. Бундайчы, бирок абдан кооз болот мен оюмча. Азыр ушулар модада. Да. Модада бул сөйкөлөрүн жасасаңыздар болот. Бул кисточкалар менен сөйкөсүн кантип жасасак болот? Буга сөйкө башын мындай основасын алып эле, основасынан да кичинекей бир тоголок шакек тууралуу. Мунун бардыгы базарда бар. Да. Кенен. Үйдөн деле тапсаңыздар болот, бош керек ар бир жерде эле. Эски шуруларды астын карап көрөлү. Чындай эле паластардын астында ар жерде эле жаткан болот да буларчы. Ошондо сиз ушунун баарын канча паласты аралап таптыңыз ушунун баарды? Эми үйдө бүт баары такталып турат. Канча жыл болду электен өткөнүңүзгө бул? 1 жылдан аша элек. Жакын арада эле бат-бат көп жасап көп аракеттенип бул жерде сөйкөңүз дагы даяр болду. Ооба. Сөйкө дагы даяр. Тагынып көрсөк болобу анда? Конечно, давайте тагынып аракеттенип көрөбүз. Көрөлү, мен сөйкөмдү чечип. Жардам берейин. Мына ушундай. Каныш айнын кулагындагы бүт сөйкөлөр ушинтип эфирден жасатып алат да, анан өзүнө калтырып алат. Абайлаңыз. Жок, тамаша кыздар. Муну кана. Тез эле жол менен. Абдан кооз. Эфирдин аягында чейин ушундай чыксаң да каныш ай. Бир жагы кызыл болсун, бир жагы. Кулакка иймекти эмне деп коет муну? Сөйкө. Сөйкө эле, жакшы. Эң сонун. Дагы варианттар болсо жасайлы. Буларга мындай кылып, ар кандай таза натуральный таштардан кошуп, буларды абдан баалуу кылып жасасак да болот да. Мындай кылып. Бул дагы бир өзгөчө варианты деп койсок болот буларгачы. Демек, кадимкидей баалуу таш, азыр сиздин колуңуздагы таштын аталышы кандай? Агат. Агат ташы. Агат. Бул агатты кайдан тапсак болот? Буну дагы бүт базарданбы бул нерсени? Базардан тапсаңыз болот. Шаардын ичинде да магазиндер бар, майда бүт баары чогулган. Буга да түйүнө мындай кисточка кошуп койсок, болуп калат. Түйүнө кисточка да кошуп койсок болот. Бул жерге. Бири-бирине уланып кете берет экен да? Каалаганыңыздагы кошуп койсоңуз болот. Негизи мындай буюм тайымдардын айымдай арасындагы моданы кантип баамдап билип турса болот. Негизи шамал каяктан үйрөйт? Мода шамалы каяктан келет негизи?
Менин оюмча мировой брендтерден көп эле. Эң сонун азаматсыз. Жакшы. Ар бир адам, ар бир кыз айым деле, эркек деле беле кылам десе, бүт өзүнүн фантазиясын иштетип, жакшынакай немелерди жасаса болот. Кандай көрбөйбүз, сизге кандай кооз көрүнүп атса, ошондой жасасаңыз эле, менин оюмча туура ар бир адам аны баалайт дейм да. Өз колу менен жасап, өз чындыгы менен берсе адамга беле катары. Made by Айтурган деп, Айтурган канчага сатасыз буларды? Буларды Мени таза материалдык жагары кызыктырып атат да, мырза катары. Эгер бир белек мисалы бул шурунун баасы канча болот? Булар арзан эле болот. 300 сомго жакын эле. Ал эми өз колуң менен жасасаң канча сомго жасап алсаң, материалы канча акча кетет? Ошого жакын эле баа болот. Алдан көп деле мынтип отличаться этпейт дейм да, баасычы. Эң сонун экен. Жакшы. Анан бул кутучанын бекерин алып келген жоксуз. Кутучага жакшынакай жасалып, кооздоп салып коюп бериштин өзү дагы бир чоң. Туура, айтасыз. Чоң бөлүк. Мына ушундай шуру менен, сөйкөсү менен комплект кылып берип койсок болот экен. Биздин айымдар үчүн айрыкча жагымдуу белек болуш керек. Келиңиз сөйкөнү салып койгойлу. Мындай кылып буну салып, бутпарын. Мындай эле ар бир белекти мен оюмча канчалык кооз кылып берсеңиздер, ошончалык ар бир адамга жагат го деп ойлойм да. Мен оюмча кичинекейимден баштап эле белектерди кооздогону, ушундай шуруу кооз нерсе жасаганды жакшы көрчүм да. Жакшы. Мына бантик кылып байлап койдук. Бул лентаны деле мисалы үйдөн тапсак болот, туурабы? Албетте. Жөнөкөй. Рахмат. Мына кооз болуп арзан баага, жөнөкөй жол менен, бирок абдан кооз, баалуу болот. Адамдын көңүлүн алсак болот экен. Ал эми бул кыздар бул эмне? Бул азыр кыш келе жатпайбы, ошого жакын карата мындай Мээ жылыткычпы? Мындай повязкаларды алып эле. Буну мындай булар отдельно сатылат да. Мындай кооздомолор. Буларды кошуп койсоңуз, бул башкача эле көрк алат да, башкача абдан кооз болуп, не болуп калат. Айым дагы абдан кубанат го дейм. Бул нерсени да кошуп койсок болобу? Бул браслет кылсак болот. Буну кошуп койсоңуздар да болот. Ар кандай кылып алып туруп бул жерине мындай кылып неме кылып койсоңуздар ортосуна. Бардык нерсе өзүңүздүн фантазияңызга байланыштуу. Буну өзүм мындай браслет менен тоже бир 2-3 минутада жасай турган жумуш да булчу. Эң сонун экен. Абдан жакшы. Мисалы, белектерди даярдоонун жолу оңой эле турбайбы? Мына ушул кичинекей нерселер менен эле биз жагымдуу белекти берип койсок болот экен биздин апаларыбызга, эжелерибизге. Мына бул нерселердин баары базарда бир 15, 20, 30 сом, 50 сомго чейинки баанын тегерегинде турат экен, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эгерде үйүңүздө жатса, жөн гана алар сандыкта жата бербестен алып чыгып, өзүңүздүн колуңуз менен дагы даярдасаңыз болот. Эң сон. Мага бир жакшы идеяга, жакшы бир белекке ой таштап кеттиңиздер. Биз сизге ыраазычылык билдире эле, Айтунук. Жана ишиңизге, чыгармачылыгыңызда ийгилик. Демек, бардыгы келип, өзүңүздүн жеке фантазияңызга, изденүүңүзгө жана жакын адамдарыңызга болгон ошо жүрөктөн чыккан жылуу сезимдер менен арнасаңыз, бардыгы ошошот экен да. Анан сөзсүз түрдө базарга барып, кымбат баалуу белекти сатып алууга кажети жок калчу экен. Мага жакты кыздар, рахмат. Чоң рахмат. Мени чакырып жүрдү. Ишиңиз алдыга карай өсө берсин демекчибиз. Дагы да болсо жакында Айтунук бренд деген атка жетиңиз жана анда да болсо жакшы жаңылыгыңыздар болсо таңшоолага чакырып турабыз ар дайым. Рахмат, чоң сиздерге да ийгилик кылайм. Баарын адамдарды ушунчалык, элдерди ушунчалык кубандырдып эртең менен таң кооздогонго сиздерге да чоң рахмат. Биз кубандырбайбыз, биз жиндин тез кылдым. Ой, болгула депчи. Болгула тезирээк деп. Бир күн Мерген Турган келген эфир эсиңизде. Ай, элим, эмне кылып атасыңар? Торгула! Ойгонгула! Бул туз эфир таң шола көрсөтөсү. Биз уланталы достор, көрүшкөнчө азыр көрүшөбүз бирок.